Söz Kırgız Respublikasının prezidentligine talapkер Садыр Нуркожоевич Жапаровго берилет. Саламатсыздарбы, агайын туугандар, аталар, апалар, келечектин ээси болгон жаштар. Касиеттүү Лейлек чөлкөмү өзүнүн ыйык тоолору, таза суусу, арча жыттуу абасы менен суктандырган аймак. Лейлек жергесинин Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы жана азыркы турмушундагы ээлеген орду өзгөчө. Лейлек Кыргызстандын дарбазасы. Сиздердин райондун өлкө борборунан эң алыс жайгашканы жетүүгө оңой болбогон үчүн бул өрөөн жалпы эле Баткен жергеси мамлекетибиздин өзгөчө камкордугунда болушу керек. Кудай буюрса, президенттик шайлоодо ийгиликке жетишсек, алыскы райондордун жашоо шартына, анын ичинде Баткен областына тыкыр көңүл бурууну күндөлүк ишимдин өзгөчө багыты катары карайм. Кут таарыган Лейлектен эчен улуу адамдар, өнөр залкарлары, Кыргыз мамлекетин түптөөгө чоң салым кошкон мыкты инсандар, ак алтынды, кырман толгон кызыл данды, берекелүү жер жемишти өстүрүүнүн чебер устаттары, канал казып, суу чыгарган уюштургуч мыкты жетекчилердин чоң мууну өсүп чыккан. Тарыхы тамырлуу Лейлек аркылуу улуу жибек жолу өткөн. Бабыр падышанын куттуу издери калган хан Шырдактын ордосу болгон. Ал эми Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө эбегейсиз зор салым кошкон көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, акылман жана калыс башкаруучу Исхак Раззаков да дал ушул Кулунду аймагындагы Коросон айылында төрөлгөн. Биз анын өлкө алдындагы жасаган эмгегин эстен чыгарбай, быйыл 25 октябрда республикабызда Исхак Раззаковдун туулган күнүнүн 110 жылдыгын белгиледик. Бул улуу инсандын сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом да таза болот деп айткан сөзү бүгүнкү күндө да өз салмагын жоготпой учурдун талабы болуп турат. Мен да бул улуу инсандын жолун жолдоп, элимдин, өлкөмдүн келечеги үчүн ак эмгегим менен таза иштеп берсем деп тилек кылам. Улуу адамдардын даңктуу жолун улап, бүгүн да райондон чыккан көп инсандар жалпы мекенибиздин өсүп өнүгүүсү үчүн зор салым кошуп келишет. Лейлек элинин күжүрмөн эмгегинин, маңдай теринин, ынтымагынын натыйжасында ээн жаткан дың жана какыраган чөл жерлер гүлдөгөн аймакка айланууда. Албетте, бул Лейлектин атын чыгарган анын уңгулуу, нарктуу эли сиздерсиздер, урматтуу туугандар. Сиздер көп улуттуу калктын ынтымагын, чогуу жасалган эмгек аркылуу кичи мекенин өнүктүрүүнүн бийик үлгүсүн көрсөтүп келесиздер. Урматтуу кулундулук агайын туугандар, чек арага жанаша жайгашып мекенчегин күзөткөн кадырман журтум, атайы алыстан келип калган соң, сиздердин көптөн бери айтылып, бирок ишке ашпай келаткан айрым орчундуу маселеңиздерге да токтоло кетейин. Лейлек районунда кварц кумунун нефтинин көп запастары бар. Бирок алар башка жактарга сырьё катары ташылып, сатылып жатат. Кыргыз нефтегаз акционердик коомунун Лейлек районундагы кайрагач участкасынан жыл сайын 15.000–16 000 тоннага чейинки чийки мунайзат өндүрүлөт. Жана ал арзан баада сатылып кетип жатат. Кварц кумун иштетүүчү өндүрүш ишканалары жок. Лейлек районунун Жаңы жер айыл аймагында, Лейлек эркин экономикалык аймагында мунайзатын кайра иштетүүчү кичи ишкана курулуп бүткөн. Ишкананын жетекчилиги Кыргыз нефтегаз ишканасы тараптан өндүрүлгөн чийки мунайзаттын 1 тоннасын 23.500 сомдон сатып алууга макулдугун билдирүүдө. Бул азыркы сатылып жаткан баадан бир топ жогору. Азыр ушу 20.500дөн сатылып атат. Кудай буйрса 23.500дөн алынат келечекте. Жаңы ачылган МПЗ Сапар МКЗ жоопкерчилиги чектелген коому менен чийки мунайды алып сатуу келишимин түзүп, узак мөөнөткө өнөктөш болуп иш жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Мамлекеттик деңгээлде бул маселени карап, республикалык бюджеттен же донорлордун эсебинен айнек чыгаруучу ишканаларды курууга болгон аракеттерди көрөбүз.
Leylek rayonunda negizинен alma, kartoşka, saviz, piyaz жана башка айыл чарба жер жемиштери өстүрүлөт. Жалпысынан bir жылда 8.000 tonnadan aşuun mömө жемиштер, 11.000 tonnadan aşuun жашылчалар өндүрүлөт. Бирок аларды сактоо кыйын болгондуктан баа арзан мезгилде сатылып кетип, дыйкандарыбызга, багбандарга маселе жаратууда. Эгерде аларды сактоого шарты бар 5-6 миң тонналык жашылча жемиш сактай турган логистикалык борбор курсак, анда алар ошол жерде сакталып, баасы кымбат кезинде чет мамлекеттерге сатылмак. Буюрса андай борборду куруп, аны элдин пайдасына иштетебиз. Райондогу билим берүү жаатындагы көйгөйлөрдү чечүү керек. Мисалы, Кулунду айыл аймагынын Агарык айылында 4682 калк жашайт. Бирок жаш балдар үчүн болгону бир гана бала бакча иштеп, анда 138 бала тарбияланып жатат. Ал эми кезекте 350ден ашык бала турат. Буюрса бала бакча куруу иштерин колго алабыз. Муну салып беребиз. Эми суу маселесине токтолсок. ГЭС боюнча айтсак, Сумбул айыл аймагындагы Саркент дарыясынан Көкташ айылына түтүктөрдү жаткыруу менен 500 гектар жаңы жер аянтын өздөштүрүп, айыл чарба продукциясын өндүрсө болот. Элдин ички жана тышкы миграциясын токтотууга бул реалдуу шарттарды түзүп берет. Эгерде бул чөлкөмгө чакан ГЭС курсак, райондун элин электр энергиясы менен камсыздоого жол ачылат. Сугат жерлер өздөштүрүлүп, алыска иш издеп чыгып жаткан жаштарыбыз мекенине кайтып, иш менен камсыздалат. Кулунду айыл аймагы Leylek районундагы эң чоң айыл өкмөтү. Ага кирген Кулунду, Агарык, Разаков, Булакбашы, Интернационал, Максат айылдарында азыркы күнгө чейин чечиле элек бир топ көйгөйлөр бар. Мисалы, Кулунду айылынын аймагынан Разаков, Агарык айылдарында суу тартыш экен. Айыл аймагында 1861 гектар сугат жер, анын 600 гектары насос менен сугарылуучу жери бар экен. Дагы 1000 гектар жерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк тапса болот. Анткени аймакта суунун жетишсиздигине байланыштуу Максат, Майты 1, Майты 2 сыяктуу ири участоктор кайрак жер катары турат. Бул жерлерге өз нугу менен келүүчү сууну алып келсе болот. Долбоордун болжолдуу баасы 1 миллиард 40 миллион сом. Муну чечүү үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүүнү карайбыз же инвесторлор менен иш алып барабыз. Биздин өлкөдөгү абал ушул боюнча кала бербейт деп ишенем. Буюрса, өндүрүшү, айыл чарбасы, экономикасы өнүккөн өлкөнү курууга болгон аракетти жумшап, таза иштесек, коррупцияга каршы күрөштү улантсак, казынабыз толукталып, көйгөйлөрүбүз четинен чечиле баштайт. Урматтуу агайын журт, учурда дүйнө жүзүн кооптоткон жугуштуу илдет күч алып турганда, өзлөрүнүн өмүрүн тобокелге салып, элдин саламаттыгы үчүн күрөшүп жаткан медицина кызматкерлерин ар тараптан колдоого алабыз. Кулунду жалпы дарыгерлер борбору үчүн жаңы имарат куруу керек. Борбордун азыркы имараты эскирип, учурдун талабына жооп бербейт. Хирургия, неврология бөлүмдөрү үчүн имараттар жетишпейт экен. Ошондуктан адамдар райондун борборуна, Бишкек шаарына же Тажик Республикасынын Ходжент шаарына барууга мажбур болушууда. Буюрса президенттик шайлоодо жеңишке жетип калсак, бул проблеманы чечүүгө көңүл буруп, аягына чыгарабыз. Буга чейин 1,5 ай мурдараак келгенде, Баткен жергесине келгенде, чек ара кызматы улуттук коопсуздук кызматынын курамына кирет деп айткан элем. Азыр улуттук коопсуздук кызматынын курамына кирген. Бул ошо контрабандада, коррупцияда жана наркотрафиктерде күрөшүү боюнча, ошолорго каршы күрөшүү боюнча терең натыйжа берет деп ойлойм, ишенем. Чек арадагы чечилбеген маселелерди сүйлөшүү жолдору менен гана чечишибиз керек. Урматтуу Кулунду аймагындагы агайын журт, 2021 жылдын келе жаткан 10 январында боло турган президенттик шайлоо жакшы билесиздер. Андан сырткары ушул референдум коюлуп атат, экөө бир күндө өтөт. Референдумда 2 суроо турат. Президенттик башкарууну каалайсызбы же парламенттик башкарууну тандайсызбы деген. Сиздерди ошо терең ойлонуп туруп, жүрөгүңүздөр менен добуш берет деп ишенемин. Мындан аркы ушу мамлекеттик башкаруудагы келечекти ушу сиздер тандайсыздар, сиздер аныктайсыздар. Сиздердин оюңуздарга жараша биз ушу башкаруу системасын өзгөртөбүз. 30 жылдан бери чириген башкаруу система, өзүңүздөр билесиздер. Анын 10 жыл, акыркы 12 жылы ушу партиялык башкаруу деп, мына ошол партиялык башкаруунун кесепетинен мамлекетибизди сазга алып келип батырдык. Эми ошол системаны түп тамырынан талкалап,
Мындан ары bir kişinin же bir топтун же bir партиянын кызыкчылыгы үчүн эмес, жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштей турган башкаруу системасын түзөбүз деп турабыз. Ошого сиздердин колдооңуздар керек болот. Мен ойлойм, сиздер колдоп бересиздер. Эми көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык, эми суроо жоопко өтсөк. Микрофонду баштайбыз же мындан? Садыр укам, куш келипсиң бизге. Акимге, губернаторго чек арада жайланышкан жана жалпы эле биздин райондогу кээ бир айылдардын аттарын өзгөртүп, Маргун, Дархум, Даргас, Мурза Патча жана башка айылдарды кыргызча атка ооштур деп коюнчу. Маргун айылынын мугалими Жоошбай Каримов. Макул, муну карайбыз. Негизи эле баякы ар бир айыл болобу, район, облус болобу, илгерки баякы кыргызча аттарын, тарыхый аттарын кайтарып келүүгө мен дагы макулмун. Бардык нерсени. Урматтуу Садыр Жапарович, жаштар бала чакаларын, карыган ата-энелерин таштап мигрант болуп кетишти. Алардын балдары ата-эне мээримин көрбөй, чала окуп, нан чайдан башка тамак жебей кала беришти. Ошол миграция маселесин кантип чечесиз? Жаштарга жумуш жок Кыргызстанда. Кулунду айыл өкмөтүнө караштуу Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев. Туура, бул 30 жылдан бери келаткан проблема. Муну бир эле жылда чече коебуз деп айтыш өтө опурталдуу. Анткени көрүп турасыздар, казынабыз бөксө, бүгүн экономикалык абалыбыз мындай одоно айтканда мышыр ыйлаарлык. Ошону эми 1 жыл 2 жылдын ичинде жөнгө салышыбыз керек. Андан кийин Кудай буйрса планыбызда 2-3 жылдан кийин ушу мигранттарды кайтарып келип, бирок аларды жөн эле жата бербейбиз. Азыр кол кошуруп иштер жүрүп атат, пландар иштелип атат. Кудай буйрса ошо баарын кайтарып келип, өз ата-энесинин, бала чакасынын, үй бүлөсүнүн, элинин арасында жүргөндөй кылып шарттарды түзөбүз. Кулунду элинин суроосу. Саламатсызбы Садыр Жапарович? Лейлекке куш келипсиз. 5-октябрда Бишкекте жаштар эски бийликке каршы жана люстрация болсун деп чыгып, сизди камактан чыгарышкан. Ошол люстрация болобу, болсо кандай жана кантип болот? Эмнеге жеп ичкичтер дагы эле эркиндикте жүрүшөт? Сайдали Артыков. Люстрация болот. Люстрациянын 2 жолу бар. Бирөө мыйзам кабыл алуу жолу. Бул өтө оор жол, анан татаал жол. Анткени ошо мыйзам кабыл алгандардын арасында дагы 30 жылдан бери коррупцияга батып, малынып калган адамдар отурат. Бийликте деле бар, мына азыр сиздин сурооңузга мен макулмун. Бийликтердин арасында дагы бар. Аны бир айда эле тазалап коюш өтө оор экен. Мына өзүңүздөр билесиздер, мен 32 эле күн иштептирмин. 32 күндүн 12 күнүн толук кандуу иштедим. Калган күндөрү ызычуу менен өттү, билесиздер. Ошол 12 күндүн ичинде биз бир топ иштерди жасадык. Үлгүрүшүбүзчө жасадык. Эми Кудай буйруп шайлап берсеңиздер, барып олтургандан кийин коррупция менен күрөшүүнү, люстрация маселесин космостук ылдамдык менен улантабыз. Арбан Садыр Нуркожоев баягы камактан чыкканда экономикага зыян келтиргендерге боштондук бербей койсоңуз болмок экен эле. Айкөлдүк кылып кечирим бердиң. Алар мамлекетке канча каражат төктү? Алар бүт байлыктарын азыркы күндө ачыкка чыгаргандар болдубу? Канча пайда түштү? Мамлекеттин казынасына ачык жооп бериң. Сулайман Холимов дейт. Түшүп атат. 1 миллиарддын тегерегинде акчалар түштү. Акыркы ушул 1 айдын ичинде 1 миллиарддын тегерегинде. Дагы түшөт, төгүлүп атат четинен. Аларды дагы иштери тергелеп, дагы төгөт. Азыр саналуу гана коррупционерлер жоопко тартылып атса, мен айтып өттүм, дагы тартылат жоопко көпчүлүгү. Убакыт бериңиздер, колдоп бериңиздер, калганын анан кийин менден сурап аласыңар. 1 жыл 2 жылдан кийин. Коронавирус качан токтойт? Онлайн сабак дегени менен ар бир үйдө телефон, компьютер, интернет боло бербейт. Балдар 1 жылды кайра окуш керек деп эсептеймин. Мамлекет балдарга компьютер, интернети менен кошо бериш керек. Россияда балдарга тамак аш таратыптыр. Эмнеге бизде башталгыч класстардын окуучуларына азык-түлүк берилген жок? Окуганда витамин керек да мээге. Сизге шайлоодо ийгилик каалайбыз, балдарыбыздын жаркын келечеги үчүн иштеп бергениңизди суранабыз. Бешкент айылынын тургуну Жамалдин Камалов. Мен деле онлайн сабак берүүгө каршы болчумун. Ушу кызматтан тапшырып шайлоого кетип атканда,
Şu ikinci çeyrekten başlap okuğa girgizeli деген planım var эле. Өкмөттүн мүчөлөрүнө дагы айтып кеттим элем, окууга киргизгиле деп. Бирок эч кимиси баягы жоопкерчиликти моюнга алгысы келбей койду окшойт. Мына бүгүнкү күнгө чейин окууга кире элек балдар. Бүткүл айылдарды киргизишибиз керек эле, ошо Ош менен Бишкекте болбосо дагы. Эми Кудай буйрса жаңы жылдан кийин окууга киргизебиз баарын. Анткени бул бизде мындай болуп тур дагы 30 жылдан бери эле. Бюрократизм, анан жоопкерчиликсиз кызматтар, алар жоопкерсиз мамиле кылат экен. Мойнуна эч ким жоопкерчиликти албайт экен, алгысы келбейт экен, ошо жүктөлүп турса да өзүнө. Ошондуктан мына ушундай жылбай эле артка кетип аткан себебибиз ошол экен. Мына ушул Баткен жергесинин трансформация маселелерин 2 жыл болуптур. Чаң басылып жаткан экен. Бүт министрликтер макул болуптур. Болгону премьер-министрге алып кирип кол койгуш калган экен. Мына ушуну алып келип кол койгузбай, ушу акча сурап, акча үмүтөтүп, же болбосо ушу башка бюрократизм болуп жаткан экен. Мына ошону көтөртүп чыгып, трансформация кылып өткөрүп бердик жерибизде. Мындай маселелер көп, өтө көп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, болосуз, сизди эл колдойт. Жолуңуз Шыдыр, жолдошуңуз Кожою Кыдыр болсун. Биринчи ооруп калсаң, ооруңду карай турганда, каныңды шора турганда медицина дейт. Элге бекер медицина дегенге дейт. Бул маселе боюнча кийинчерээк карайбыз, бекер медицина деген боюнчачы. Бул эми оор маселе, бул бюджеттин тартыштыгына, бюджетке жараша боло турган нерсе. Жергиликтүү калкты иш жайы менен жана айлык маяна жөнүндө өз оюңуз жана пландарыңыз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Сизди урматтоо менен Жээнали Турдубаев, Арка 2 айылы дейт. Маяналардын бардыгы биздин бюджеттен зависит этет да мына. Анткени бюджетин бөксө болсо бере албайсың. Бүгүнкү чогулган бюджетибиз ошо маяналардан, пенсия пособиялардан ашса ашып, ашпаса жетпей калганда учурлар бар. Анан казынабыз бөксө болсо кантип маянаны көтөрөбүз? Казынанын бөксөлүгү баягы эле уурулардан келип чыгып атат. Уурдайт, коррупция менен заниматься этет, чогулданышат. Тиги айыл өкмөттөрдөн баштап ал үйгө чейин эми баягы тендер деген бир балекети бар, бюджеттин акчасын сормой. Ошондой жолдор менен уурдаган үчүн бюджетибиз бөксө да. Биз ошол уурулардын баарын жок кылсак, казынабыз 2 эсе болсо, сиздердин 2 эсе көтөрүлсө бүгүнкүдөн, сиздердин маянаңар 2 эсе көтөрүлөт. 3 эсе көтөрсөк, бүгүнкү бюджетти анда 3 эсе көтөрүлөт. Ошон үчүн эми маяна боюнча эмдиги жылдардан баштап сөз кылсак болот. Азыр сөз кылыштын кажети деле жок. Анткени мына бюджетибиз айтып өттүм мен сиздерге. Абдан начар акыбал. Финансовый акыбалыбыз. Салам кат. Менин президентим Садыр Жапаров, мен Нелиги районунун Жаштык айылынан Жоробаева Рахатай Иманалиевна. Менин атам жыл 12 ай Россияда менин атама Кыргызстандан жумуш таап бериң. Мен атамдын мээримиге зармын. Атам алдында болушун каалаймын. Биз 5 бир тууганбыз. Сизди урматтап, мен Рахатай. Көкүрөгүбүздө турат мунун баары. Мен билемин, балдарын ата-энесине, чоң эне чоң атасына, тайене таясына таштап коюп жүргөн 100 000 деген мигранттарыбыз бар. Мен ушу 2017 жылы бияка келер алдында, 2017 жылы 9 ай ошо Москвада жашадым мен да. Россияны кыдырдым да, кыргыздар бар жердин бардык шаарларын кыдырып чыктым. Мурда бир 2008 жылдары барганымда бир квартирада, 3 комнат квартирада 32 киши жашачу эле. Аял эркеги дебей аралаш болуп. 2016 жылы барганымда кичине азайып калыптыр. 13-14 киши жашайт экен да, 3 комнатта. Мына мен да ошолордун арасында жашап келгенмин. Мен муну жакшы билемин. Шу балдарына, айылына келгенге зар болуп, абасын жутканга, суусун ичкенге зар болуп жаткан ошол жерде балдарыбыз, кыздарыбыз бар. Эжелерибиз, апаларыбыз бар. 60-ка чейинки апаларыбыз, эжелерибиз бар. Мен анын баарын көрүп келгенмин. Көкүрөгүмдө турат. Кудай буйрса пландарыбыз бар, долбоорлорубуз, чоң-чоң улуттук долбоорлорду ишке ашырып жиберсек, Кудай буйрса 2-3 жылдын ичинде
турмушубуз жакшырып калат. Ал үчүн тынчтык болуш керек мамлекетте, сиздердин элдин колдоосу болуш керек, жалпы элдин. Кандай гана иш баштабайлы, кандай гана долбоор баштабайлы, мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн гана баштайбыз биз. Жасайбыз. Менин жеке кызыкчылыгымдын койбоймун. Коюштун да кереги жок. Дүйнөнү көрүнгө көтөрө кетпейсиң. Мына көрүп атабыз баары, качканы качып жүрөт. Дүйнөсүнөн ажыраганы Кудай алайын десе 1 секундта алып коет дүйнөңдү. Берейин десе дагы 1 секундта берет. Ошону унутпашыбыз керек. Ач көздүк дегенди артка таштап, эл үчүн, мамлекет үчүн кылышыбыз керек. Ошондуктан кандай гана долбоорлорду баштабайлы, сиздер мына карапайым калк эл колдоп турушуңар керек. Мына азыр Бишкекте ошол жаш балдарды колдонуп, бир 10 чакты баланы колдонуп алып, ушу менин баштап аткан иштериме каршы чыгарып атышат азыр. Биз каршыбыз, анан мындай тигиндей деп. Ал ишти мен жеке кызыкчылыгым үчүн баштайлы деп аткан жокпуз. Бир долбоорлорду, чоң долбоорлорду баштатып койгом мен. Акыркы ошол 10 күндүн ичинде. Эми алар иш жылып кетип атат. Кудай буйрса элүү жылы жай айларында же күзгө чейин чоң бир 2-3 долбоор ишке кирип калат. Улуттук долбоорлор. Ал ушу только 100% өзүбүздүн катышуубуз менен. Башка мамлекеттин үлүшү жок, инвестордун үлүшү жок. 100% кыргыз жарандары иштейт, 100% кыргыз жарандары ээ болот. Ал долбоорлорго ушундай иш алып барабыз. Анан ошондой каршы чыгып аткандарга туура түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек. Башка бирөөлөрдүн куралдары болуп калбаш керек. Артында турган саясий арам күчтөрдүн куралдары болуп калбаш керек. Болдубу? Рахмат, эми микрофон берсек, суроолоруңуздар болсо, өз ой пикириңиздер болсо айтыңыздар. Сураныч, микрофонду талашпай, кезек-кезеги менен, бири-бириңиздерди талашпай, кезек-кезеги менен сүйлөсөңүздөр. Чоң рахмат. Атайын атарытып, жол карытып, мына сиздердин алдыңызга келип отурган Садыр Нуркожоевичке дагы ыраазычылык берип, кол чаап коелубу? Ыраазычылык билдирип. Келиңиз, мына бул жерде өзүңүздөр билип, ар бир айыл аймактан бирден аксакал тандап алыпсыздар. Бул дагы эң сонун көрүнүш, туугандар. Анда Жошбой агай. Мен Каримов Жошбой, Мардын айыл өкмөтүнүн аксакалдар сотунун төрагасы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, жана келген жалпы аттуу баштуу Кыргызстандын коноктору, келгенге кош келипсиздер. Кыргыз эли Садыр Нуркожоевич өзүнүн адамдык беленин бийик карбаган, кадыр баркын туткан ел, эч качан башын кесип таштаса дагы дили менен дилин кеспеген ел, мына бүгүн өзүн көрсөтүп, эркиндиктин жолуна өзүңүз баштап чыгып отурасыз. Ушундай оор социалдык экономикалык саясий уюшкан экономикалык кылмыштыктагы сормо саздан элди алып чыгам деп чоң ишке бел байлап, элдин жүгүн жалгыз мойнумузга көтөрүп оттанып отурганыңызга терең ыраазыбыз жана жалпы эл атынан сизге рахмат айтабыз. Чоң рахмат сизге. Мына ушул биз турган кулунду жери караңгыда көз тапкан, капилетте сөз тапкан кыргыздын кыран уулу Исхак Разаков мына ушундай какыраган ээн талай элме чөлдү курпурган кулундук айландырган, ал эми арканын жарым чөлдүү талаасыны балтатыган өрүк зары менен жүзүктөргө айландырган. Сиздин дагы өзүңүздүн алдыңызга койгон саясий эркиңизди жолунуп кыргыз элим деп чыккан сиздин азыркы максатыңыздан келечекте биз мына ушуну көрүп турабыз. Мактай бербей бир нерсени гана мисал келтирип өтөйүн, убакыт берип коюңуздар. Исхак Разаковду 61-жылы жумуштан алганда Москвага көчүрөбүз деп үйүнө барып жүгүн артабыз десе, бир комнатасында китеби бар экен, андан башка жүгү жок экен. Китебини балдардын республикалык борборуна берди деп өзү баш болуп алып барып бериптир. Бир дагы башка нерсе тапшыра албаптыр. Ал эми сиз болсо экономикалык амнистия жасаган фрустрация саясатыңыз мына ушул Исхак Разаковдун жытын жыттатып турат бизге. Эми ушул 10 январда ел өзүнүн тарыхта тандоо күнү экендигин жон терisi менен байкап турат. Сиздей кыйынчылыкты көргөн, бүгүнгүдөй оор абалды сиздей сезген адамды биз башка көрбөй турабыз. Ошондуктан мен ишенем, леле ушул 10 январ күнү өзүнүн бир гана чыныгы жетекчисин эмес, өнүгүүдөгү кыргыз элинин тарыхый тагдырын дагы тандап алат деген ишеничтемин.
Менің bir топ әлбетте уақыт болмайды. Ел адай келгеннен кейін bir топ проблемаларды айт деп сұранғанда, ошоны қағазға жазып, bir 3-4 беріп қойдым, балдарға тапсырып қойдым. Онда рахмат сіздерге. Игілік қалаймыз. Толығы менен емгекчил, ынтымақ-ашкерлүү Кыргыз елінен көңіліміз тоқ қайтыңыз. Рахмат. Рахмат. Ушундай тартипти сактап берсеңиздер, көпчүлүк инсанга берем туугандар. Рахмат. Келиңиздер. Саламатсыздар, урматтуу элим. Саламатсызбы, Садыр Жапарова. Эми мен эмнени айтмак элем. Биздин Лейлек районуна кош келипсиз. Biz sizge en negizgisi den soğuk үй-бүлөңүзгө тынчтык каалайбыз. Мен Разаков мектебинде 40 жыл иштегенмин, азыр Ардактөре салууда мугалим болуп иштегенмин. Эми биздин айтарыбыз, биз биринчи Алладан тилейбиз жакшылыкты, элибизге тынччылыкты, алеги эсенчилик тынччылыкты. Экинчи şu биз президент кишилебиз. Урматтуу президент, ошо чындыкты чыккаратып айткан Садыр Жапаров биздин президентибиз. Эми биз сизди көрүп, сиз мына өзүңүздү немеге коюп атканыңыз үчүн өтө кубанычтабыз. Эми эл эмнени эңсейт эле, эл тынчтыкты эңсейт. Şu биринчиден Алланан тилесе, экинчиден президентибиз жакшы болсо, биздин элди караса деп ушундай неме кылат да тилейт. Чындыгында тилейт. Себеби Лейлек районунда жашаган адамдардын көбөйүнү сиз жакшы билесиз. Мен мисалы үчүн 10 жылдан бери мына Шериф Бакыт экөөбүз şu ata jurtda жүрөбүз да, мекенчил болуп. 10 жылдан бери биз чачабайбыз, эч убакта чачаган эмеспиз. Жүрө беребиз биз. Мына Бакытка жашка мен карын карсамам жүрө берем, таягымды алып. Эми мына ушундай сизге ийгилик каалайбыз. Şu елди жакшы карасаңыз, биздин Лейлек районунун ичине мен жашаганды жакшы билесиз. Сизге ийгилик, дайыма чындыкты айтып жүрө бериң. Рахмат апа, рахмат. Рахмат. Жаштардын атынан. Assalamu alaikum. Sadır Hava deyik. Bizde hem hava deyik. Hoş geldiniz. Ben bunun ayından bulan turgun yaşlar atından söylüyordu. Atın Kuday verdik. Valla büyük taşmatı 3. Birinciden bizim Kulundu ayılı köymegörünü birinci oçret. Buna Leyli maksat ayılı var. Kulundu Pagraniştin zonasının statusunu bergende. Bizde buna çekerada çek. Jakşı olup bizi kirgizgen emez. Yeminle Kulundu ayılı hükümetin onağı. Allah nasip olup prezident olup kazağız. Şunu kirgiz berseniz jakşı olur dile. Anam ikinci soru taza su boyunca. Şunca deputat kılgı oladı, prezident kılgı oladı. Şu bardığı kelbele bizim en köy meselemiz taza su. Şoğa 2021 yılın budjetine Allah nasip olup prezident olup kazağız. Şunu kirgiz berseniz şunu suranıp kütürtülekmiz taza suda. Makul. Kuday buyursa karayız. Mektep, sadik, taza su meselesine katı göngül burabız. Anan keyin 3-cü köy mesele biz Tajikistan menen çekte yaşayız. Tajik ustalar çıgat, karıp katlaş bolup kalganbız. Soda satık bolup mına produktlarni köpünçe İsfana, Kulundu ayılı hükümeti, arka zonası baş Tajikistandan barıp produkt alıp çıgabız turu nemeler. Oşonda siz şonu jakşı көзөмөлдөр кылып койсоңуз жакшы болот. Бишкектен Оштон алып келсек бизде 2 сомдон тыйындан 3 сомдон жол кирес келет да, продукттар кымбат болот да. Biz şoğa köp kamok nemeler Tajikistan'dan çıgatабыз, граница жабык болгондон камокчулар менен эжелер кыйналып атат экен, şonu айтып кой дегенде, дагы şonu айтайын деп атам. Makul, göngül burabız ağa. Siz Kulundu ayılı hükümetinin pograniçный zona statusu, taza suudu şu 2021 yıl Allah nasip kılıp prezident bolup kalsanız, şonu kirgizip berseniz jakşı bolot эле 21 taza suudu. Makul, Kuday buyursa kirgizebиз. Рахмат. Assalamu alaikum. Sadrava, kandaysiz? Жақсы. Yaxshi, eson-omon jetib keldingizmi? Жақсы. Arka elden keldim. Sadrava, nima fikrimni buzmang, men aytadigan so'zim bor. To'sqol bo'lmay turma. Hurmatli Sadraga, birinchidan xush kelibsiz. Rahmat. O'tganda siz premier ministr millatini atqarib turganingizda o'sha batgan yerga sizga keldingiz edi. Biz o'yladik edi, Xudo xolasa shu arqa yerga, arqa o'raniga kelsangiz degan o'yda edikda, mana Alloh buyurib siz prezidentga talablarningizni qo'yib turib, o'sha yerga kelibsiz. Xudo xolasa Alloh buyurib, el qo'ldab, qarapayim el qo'ldab, siz Xudo xolasa arqa yerga borarman deb va'da bering ellarga. Bizning qayg'ular ko'p.
Endi men Tuğrugap özüm muğalimmin. Biroq men hozir uşul jerde 87ga kirgan otam dagı kelgan. Alar Tojikistondan ko'chib kelib 8 yil bo'ldi kelganiga, biroq 14 ay visa vardı. Men özüm qayrılman olib berdim. Biroq 14 ay visa almadı Çalı kampir. Bu bir. Ikinciden жалғыз avam var, o 8 yıldan beri Kırgız jalanını alalmay. Dokument topshirganmiz, men 2 yil bo'ldi Bishkekka borib, o'sha qalbni tele bo'lboriga borib turib, dokumentlarni tekshirsam yo'q deb atadi-da. Pul so'rayotadi, korrupsiya degan. Siz hazır şu yerden arız yazıp durup aslında bütün darayınızı yazıp telefonlarınızı yazıp koyunuz. Siz Tacikistan'dan gelgen Kırgızlarsızlar mı? Etnikal Kırgızlar ya? Daroo beriş kerekeler sizge. Men bunu kontrol alıp veremin. Hazır bardaktan idarınızı yazıp koyunuz bu boyunca. Keyin Borbordukta Hamza orta mektebi var. Oşal mektepte işleyim ben. Al mektep Kayrılman degen statusunu berdi mi berilek biz sizge? Ya oşonu alıp aytasın. Yok, oğa bergen Kırgız pasportu. Kayrılmansız hazır ha? Yok, akam alıp Tajik pasportu belen bir minnet talon belen жүрөт. Bir жерге işke kira albayt. Arız yazıp koyunuzlar hazır. Hazır yazıp veriniz. Keyin yana bir tanesi. Men şu Hamza orta mektebide işleymin. 72 yılda kurulgan eken. O mektepte Tajik ulutundagı, Kırgız ulutundagı, Özbek ulutundagı balдар okuyt. Al mektep eskirgen. Sport zalı yok birinciden. Al bayağı aktivist zaldı elder spor zal kılıp koygan. Uşun mektep kurup berseniz degen oydamın. İkinciden al jerde Tajik jarandары 10 yıl 15 yıldan beri pasport alalmay. Onu aytish gerek. Dokument topshirib qaytib keldi deydi, o deydi, bu deydi. Pasport ustaldı akça so'rayotadi. Bunu qizimga qilsam şaşmaytın men. Şaşmaytыңыздар. Toskol bol bol, Söyle. Жазып берgenmiz. Ötkende Soğrunbay Jeenbekov dagı kelgende uşu xatты bergenmin men. Okup bunu atkarılgan yok. Keyin mekteplerde kitaplar yetişmeydi. Kitaplarni ko'zamol qilib, kitap yetkazib bersangiz o'quvchilarga degan umiddaman. Cho'ng rahmat, ko'ngil burg'anim. To'g'ri aytasizlar. Qisqa qilib ko'pchilik ko'radi. Assalamu alaykum. Hurmatlı bugünkü jiyinin katılışçıları, hurmatlı elдің oğlu Sadır Nurxo'jayev, bizden kasiyetli, madaniyatlı, emgekli, ıntımaqlı, emgekçil 453 aylı hükümetin arasında en bir mıқты başka aylı hükümetlerge ülgü katarı ola turgan Kulunda ayına hoş geldiniz. Ben Adinay Saparalı Maksat ayında 25 yıldan beri yaşap, 13 yıldan beri oşal jetin kıyınçılığına, bardığına, savurduğuluk menen, çıdampaylık menen, aççusuna da, tatlusuna da, oşal jerde yaşagan batır ellerim menen, bardığına çıdap yaşap geldim Sadır Nurxo'jayev. Mana bugünkü günde Kırgızstanımızga bir Allah Taala beyiş nazar kılgan jereken, sonunun bir kasiyetli kölderimiz, beyiştey olgan tollarımız, altın kem baylıklarımız, bugünkü günde oşonu biz tuğru paydalana albay, kadr meselesini tuğra tandavagandыкtan, şu korrupsiya gülde öskendükten, bugünkü günde batkaka kelip tıkılıp kaldı hurmatlı tuğanlar. Bugünkü günde Allah Taala'nın buyruğu menen elimizin baktına Sadır Nurxo'jayev'di el başı kılıp gelip atkan için biz tereң razıçılık bildireriz. Sıymıktanabız. Ben şu maksat aylı yaşauşular biz akıldaşıp, kengeşip, uşul 18 talapketin içinden Bartığının platforması, programması menen tanışıp biz şu ekençil körögöç Sadır Nurxo'jayev biz sizde maksat aylı 90% koldoğu aldık. Buyursa maksat aylı boyunca kıskaça Sadır Nurxo'jayev malumat berip keldi. Maksat aylı çegeran tosu maksatında eski kurulup Leylek rayonunun bardıq aylı aymaklarından köp balalı yaşao şartı or üybelerge deker berilgen. Men özüm Margun ayından 96 yılı köçüp gelgenmin. 5 uul, 5 kızbız.
11 tuğan. Oşol jerde жаңыдан köçüp gelip, толук жашап, 1 yıl, 2 yıl жашаганда su жок, жумуш жок, тажик туğanдар малдарын багып, köçüp ketesiңер, su çıkpayt, darak öspeyt, көрөсүңөр биздин ата бабабыздан калган жер дегенге карабастан, elimiz üçün, jelimiz üçün, bekençilik, patriotluluk sezgi menen jelimizi jelbiretip, belimdi beken buup, oşal jerde yerleşenip bana ayıl başçı kılıp, dayındagandan başlap, şu yerdin açuusunu, problemalarını ağıy-kögüge jetkirip, bu yıl 15 fevralda çegara meselesi, adiletsizlik oturganlar boyunca bir top mitinglerge katıştım, Sadır Nurkocaeviç. 15 fevralda çıdamsızlığın çıdabay, maksatlı problemasını Ağıydın alda mitingge barganda, oşal mezgildegi vice-premier minister Cengiz Razakov Batken oblastında koordinasiyalı kengeşmede bizde çegaradagı mitingge katışkanlardı kuğuntuktap, kamap, bugünkü günde bizde uşul jetekçiler men kelsem Cengiz Razakov'dan kat kelgen eken kısımga alıp, korkutup, ürkütüp, bugünkü günde meni üy bilen menen tacik tuğanlar izlegi görüp, kısımga algаны az kelgensip, ayın hükümet tarafından dağı bir top kısımlar oldu. Bugünkü günde uşul hattın içige bardığını жазып jetkirip atan, birok sizge jetpey kalıp atan Sadır Nurkocaeviç. Kuzay buyurup 11 yanvardan siz prezident bolup saylanıp, ant berip, şunday eme olgandan keyin vaktыңызды бүтüp, Kırgızstan'da jolga salgandan keyin maksat elinin atından siz şu maksat ayına bir kelip suranıp sizden suranağız kelip ketişiңizde. Ben özüm Vışçı Avrazavne, fizkulturniyluk bütkönmün, bugünkü günde 5 balam menen ayıl başçı bolmasam delerde o yerde eldin talabını koyup, eldin köygöyünü koyup geletam. Mümkünçülük bolsa şu meni delimitasya, demarkasya boyunca Kamçıyak Mırza menen süйлöşüp bir cumuş alsanız ese olsa beker işlep bersen. Beker işlep berem aylık almasam. Elim üçün sağlık hocam. Sadır Jabbar prezidentimiz. Uran! Bugün kısım yok mu sizge? Toktogan mı kısım? Kısım yok mu bugün? Yok, daha delebe. Bir çegara boyunca men jana aytып öttüm, urmatlı tuğanlar, çegara Uluттук Коопсуздук Кызматына өткөрүлүп берилген. Азыр айтып атабыз, эч кандай мындай конфликти жок, чечели, талаш тартыш жок, мындай атышып кырылышып кетпестен мындай эле чечебиз деп ушундай максат кылып атабыз. Анан ушу жергиликтүү элдерден, чегарада турган аймактардан суранычта баягы көп конфликтке барбай турсаңыздар, бардыгын тынчтык жол менен чечип алабыз. Кудай буйрса планыбызда бар. Ушу чегара аймактарына жалаң жаштарды тартып, үйлөрдү салып берип, ошо отурукташтырганга ушундай биз планыбыз бар. Кичине убакыт керек, убакыт бергиле, тынчтыкты сактап турсаңыздар, бардыгы жакшы болот, Кудай буйрса. Саламатсыздарбы, урматтуу Лейлек элинин тургундары. Жана биздин Лейлек районуна келген урматтуу Садыр Нуркожаевич, биздин Лейлекке келгениңиз үчүн сизге кош келипсиз демекчимин. Менин Жаңжыр айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Турду Ибазбай акамын. Менин эки эле проблемага ушуларды айтып коеюн. Биз мана Кулунда айылы менен Максат айылынын ортосундагы 4 километр жолубуз бар. Бирок бул жолду каттоо өтө кыйын. Себеби тажик туугандар бир-бирден кирип келип, биздин Лейлек районуна кирип, жерлерибизди ээлеп, азыр бизге шу жолду оңдоого дагы, же болбосо асфальт кылганга дагы булар жол бербей атат да. Шуну бир кара берсеңиз сизден сураныч. Анан кийин биздин Жаңжыр айыл өкмөтүдө биз өрүбүз айылыбыз, ошондуктан биздин өрүбүбүз быйыл мана пандемия деп биз эч жака сата албай, тажик туугандар келбей, биздин өрүдө 1 сомго туруп калды да, урматтуу Садыр Нуркожаевич. Ошого биз кайра иштетүү заводун куруп берсеңиз, инвесторлорду тартып берсеңиз, анан шу өрүгүбүздү сатсак, биздин элибиздин жашообу акчасын шу өрүк. Сизден сураныч, шуну сиз бизге колдоп берсеңиз, биз буга колдоп беребиз. Мен докладымда айтып өтпөдүмбү? Муну баарын жазып алгам, докладымда айтып өттүм. Колдоп беребиз. Инвесторлорду тартабыз буюрса. Инвесторлор көп. Кезекте турат. Кудай буюрса көп. Баары келди. Мурун качып кеткен инвесторлордун баары келди кайра. Келип атышат. Sadırga jaktırak barayın debsin.
Geliniz. Hoş geldiniz. Rahmat. Sadırбай sizden turmuda yatıp internetten söylеген sözümüzü biz okup жүргенбиz ekan. Siz şöyle etken sözünüz var edi. Bu turun burada acılıp aytıptınız. Bizge AKŞ'nın başkaru sistemasi kerek degen edeniz. Birini adam başkarış kerek. Hükümet yönetiş kerek dep aytkan edeniz. Ben şonda sizge makul bolgandım. Bu kişi endi turmuda yatat. Xudo xalas şunday jigitler bolsa qanaqa dep. Hazır mana kelip kalıpsız. Hazır oyunuz işe aşıp atat. Onu körüp turabız. Şol murungu AKŞ'nın nemesini başkaru sistemasini kirgizip atat. En doğru mesele bu. Sebebi bir kança nemeler ekonom bulat, bir adam cevap verir. Siz cevap verin dediniz, rahmat. İlahim işinizge ilgilik olsun. Bana siz aytken 10 gün başka bayağı aytıp atlar, 10 gün içinde kanç işlerini bitirdiniz. Bana bizden kurulunduğuna 50 milyon pul verdiniz, kanalımız katları atar. 150 milyon verdi. 150 milyon. 50'si geldi, 100'ü daha geldi. Rahmat. Katkende olsa 700 gektar yerde tamarka acılatıp verdiniz. Şu neçe yıldan beri çeçilmeye çıkan yerde 10 günde çeçip koydunuz. Sizin aytkan sözünüz söz zatlarından bilip durat. İşiniz ilgilikli olsun. Rahmat ata. Aksakal katar duam diyor koyayım. Amin. Ülkemizge tinçlik olsun. Elimizden tımak bolu her bir yüge vakit olsun. İlahim Sadırbay'dan delege tegiz, mertebesi egiz olsun. Soluğu çın olsun, işleri gülüktü olsun. Жақшылардың қаймағы olun, adaletin salmağı olun. Öz elinizde borçlu olun, özgürlüğe danklı olun. Köp maqtısa köp ketmek, jamandayı verse çöğüp ketmek. Tilbiler zirek olun, Kırgız elige tirek olun. Жақşı adamlar canınızda olsun, halıslık kanınızda olsun. Kadınlar bari çeçette üstadın atkan sözü var. Kadınlarga kam körüp, jaray turgan tanda var. Yerimiz Ülkemiz olsa tezirek, elimiz olsa bilimdi. İlimdiler öte köp, emne payda keltirdi sürüştürüp körümüz. Tak ilimde ayrıkça kömülümüzü bölümüz. Korupsiya, kriminal, tanrın cürüp taştanız. Demirde tartıp ornotup, el müdevsini aktanız. Madaniyat sportka, özgöse kömül bölümüz. El aralık, mevdeşte kötörülen Kırgız bayrağın sıymık tanıp körümüz. İyiliz yoldu tüzdep durun. Dost çalınan ellerden, dost sanagan ellerden bağlanıştı üzbe жүрün. Tuğra beyde tuğan жоқ, uşul sözді tu tutun. Raza Kutay ağışten razı olsun el jurtun. Olmatınız keli var daim onma şeyler tolup жүрün. Elge kızmat köp kılıp el balaksı bolup жүрün. Kerek bolsa har daim köprük bolgun eline. Tınçlık bolup elinde vakit konsun jerine. Jaman жақшыларда жамаатым менен bir болгон, кара кызды кагдырган келечекте эсинге шефко бий болуң. Onu сөз деле болосуз, onu билип турабыз. Алатоодой кенек болуң, Ысык көлдөй терең болуң. Пайда жүрсө сиз өзүңүздү кожой кыдыр колдосун. Бала чакан көп болуп, той үстүгө той болсун. Той тамаша көп кылып доосун алган чалдардын. Алганын менен бир жашап озурун көргөн балдардын. Şaşırganda ciynap жүргүн, ата-энеңди, карыяларды биз окшогон сыйлап жүргүн, үзүлгөндө түйүп жүргүн, жатырап жайлап күлүп жүргүн, дос жаранды күтүп жүргүн, жарышканды биринчи турда утуп жүргүн. Илайым ушул президент болуп, жана дагы бизге ушинтип келип, биздин алдыбызда күнтүп отчетуңду берип жүргүн. Амин. Амандык бар. Мына туугандар, Атаңыз кабыл болсун. азыркы сөздүн кезеги өзүңүздөрдүн кызыңыздар экс-вице-премьер-министр, Жогорку Кеңештин 5-чакырылыштын депутаты, өзүңүздөрдүн кызыңыздар Камила Талиевага сөз берип коелу. Арыбаңыздар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, арыбаңыздар, абаларым, арыбаңыздар, эжелерим, жеңелерим, сиңдилерим, инилерим, үкөлөрүм. Amansızlarбы? Бүгүн мына баарыбыз көптөн күткөн 18 талапкердин ичинен жылдызы жанган бир талапкерибиз Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуу кечесине келип катышып отурабыз. Бүгүн баарыбыз да
Бүгін болып көрбөгөндөй, мына баятан бери эл журттун ар бириңиздердин көйгөйлөрүңүздөр, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө миң толгонуп, миң оролуп, түйшөлткөн маселелердин баары айтылып атат. Мына ошолордун эң бири ушул чек ара маселеси. Андан кийин жол маселеси. Мен мына бүгүн бизде Лейлекте жакшы сөз бар. Мен үшүп кетпеңиздер деп кыска сүйлөйүн. Лейлекте бир жакшы сөз бар. Дос тапкын келсе эмгекте, келе бер биздин Лейлекке деп, Лейлекке деген сөз бар бизде, туурабы? Ошондой мына эмгекчил, мекенчил, ар бир ушул жерде турган биздин жараныбыз, Лейлектин жараны чегарачы. Ар бири чегарачы, ар бири мекенчил. Мына ушундай керемет элге келип турган бүгүн Садыр Нуркожоевич, кош келипсиз. Мына элдин наказын угуп кабыл алып атасыз. Дагы бир ушул айта кетчү, элдин наказы бар. Бул 2010 жылдан баштап биз мына жол маселеси деп ушул 70 миңге жакын калкы бар. Биз паски зона деп коебуз. Ошол Кулунду, Арка, Маргун, Даркум, Даргаз, Бешкент, Оочу ушул чөлкөмдүн баары каттай турган ушу Исфанам тегеренип 2 саат 2,5 саатта келбеш үчүн Баткенден Лейлекке чейин тоо кыркаларын аралап өтчү Мадиген деген жолубуз бар. Туурабы? Ошол Мадиген жолун мен 2010 жылы мына Садыр Нуркожоевич экөөбүз парламентте бул киши дагы чырылдап адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жүрүп, ошол парламенттен тааныштык эле. Ошол парламентте 2 жыл бою Мадигендин документин бүтүрүп, мамлекеттин балансына киргиздим эле. 26 миллион бөлдүрүп, бул жалпы суммасы сметасын эсептетип чыгарганбыз 318 миллион. 45 километр. Ошону мына Садыр Нуркожоевич дайым эле келип отурбайт. Мындан кийин эми президент катары келет. Ошого бир наказ элдин атынан, мен ушул элдин кызы катары ушул Мадиген жолун бүтүрсөк. Туурабы? Кудай буйрса, мына ушул биздин жалпы элибиз ушул 18 талапкердин ичинен бир добуштан деп айтып атат. Мына эртеңди кечеден бери сүйлөшүп жүрүп атабыз, Садыр Нуркожоевичти колдойбуз деп. Добушубуз ай талаага кетпесин, куруттай кылып Тоголок бойдон бир талапкерге берели, ал Садыр Жапаров. Мен баарыңыздарды чакырам колдоого. Рахмат чоң. Çok rahmat tug'anlar, o'zingizlar bilasizlar, anda bo'lsa Mamatisa Aqsakalda kun bo'lsa bu joyga chaqirib olsak, sevdigan tug'anlar, bunaqangi hozirgi uchurda Men bugun kontrabanda jönündө айтпайм. Жакшы эле сөздөрдү айтам. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден Баткен шаарында келгениңизде сиз үчүн кыйкырып сүйлөдүм эле окшойт. Ушул менин барып алма саткандар, неме саткандар жаман жек көрбөгүлө. Баары жап десе эле таможня жаппай ачып, ошол эл менен биз түбөлүк жашап келгенбиз, жашайбыз. Аларды ушундай адамдар мага чалып, ушундай болуп калды деп аштырбайсың, сен айткандан кийин жаптырып салды деген сыяктуу мени күнөөкөр кылып койду да. Негизи андай эмес. Могу жергиликтүү элдин иши болсо экен деген ойдомун, үмүттө. Экинчи маселе, мен ошол жерде сизге суроо бердим. Булакбашы айылындагы мектепти айттым эле сизге. Бул Акаевдин убагынан бери көтөрүлүп келатат, эскилиги жеткен 52-жылы курулган мектеп кулаганы турат деп айткам. Ушул мектепти сизге дагы айттым, премьер-министрге дагы айттым, бардык кирбеген Ак үйдөгү охранада турган кароолчуга дагы чейин айттым да. Ушуну чечип бериңиздер. Сиз мүмкүнчүлүк болсо, мына элдин алдында бир убадаңызды бериңиз. Биз республика боюнча 245 мектеп авариялык состояние турат. Бардыгын жаңылайбыз. Кудай буйрса, ушу 1-5 жылдыкта бардыгын жаңылайбыз. Мектеп, бала бакча, анан ооруканаларга биз көңүл бурабыз, инвестор дагы бар, сүйлөшүлүп атат бар. Бүт мектептерди жаңылайбыз, ал боюнча проблема. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билесиздер. Урматтуу Нуркожоевич, биздин айылга кош келипсиз. Бирок биздин арызыбыз амалга ашпай жатат.
Bana kat verdim ele katı dele vermektir. Мындайда каттардын баары мына эл үшүп кетпесин деп атабыз. Каттар көп. Уксаңыз мындай кылалы. Ар бир окулбай калган каттар үчүн кап этпеңиздер. Бардыгын бир папка кылып, именно кулундунукун менин докладым менен кошуп сөздөрүм менен, сиздердин берген суроолоруңуздар менен, талаптарыңыздар менен бир папка кылдырып атабыз. Бишкекке барып туруп, отуруп алып туруп иргейбиз баарын. Кандай наказдар бар, кандай проблемаларыңар бар силердин. Бардыгына жооп болот. Андан кап этпеңиз. Рахмат. Сиз келетте биз буну вообще уктай албадык. Түнү менен. Келет. Айтыңыз, күйлөңүз. Мына вообще жооп койду. Эртелегенден бери мына тоскоолдуктар көп. 30 жыл, 40 жылдан бeri чечилген маселе айтып коеюн, кечирип. Свет. Мен мына Сада деген айыл башчысымын. Садада жашайм. 30-40 кожолук. Свет азыр билесиз, линия тартылып келатат азыр. Сиздики Тажикстандан. Ошо линия тартылып келатат өзүбүздөн. Кудай буйруп бүткөндөн кийин только өзүбүздөн аяктан албайсыңар. Прямой көз карандысыз болосуңар. Биз мынандай Тажикстанда жашагандан кийин биздин сайыздан бери Тажикстанда светибиз. Мына азыр тартылып келатат. Данный момент келатат бияка, келип калат Кудай буйруса. Ошону мына азыр Абыш Калмырзаев губернатор абында келип биз менен жолугуп полный немелерди түзүп берген. Свет тартылып барылган, трансформатор коюлган, бирок ушуну кошо албай жатат Садыр Нуркожоевич. Siz bunu ötüp, tutup eski alıp koyun. Eski alabız. Ağzı bir katım deli var. Yerimnin altından ben çıkıp aytıp jatam. Beni bağlamız öyle patravaylı der. Masum, tuğra, eski alabız. Hazır. Tartip sakatlarınızı. Salmaslar urmatlı kalayık kalkım. Sadır Ükam hoş gelipsin Leylek Cergesi'ge. Hazır bizden Maksat Ayıl başçısı Murdakı. Adinay Saparali Maksat Ayı'nı aytıp gitti, bir kulundu. Bizim Beşkent Ayıl Hökümeti degen mana sayıcıda yer var sadagam. Kamilat Aliyeva, Salması, siz bizden jogoru demede turasınız. Margun Ayılı da, turalı. Sizden Madigen Ayılı. Madigen jolunu jakşı kötörüpsüz bunu. Anan biz, men hazır çegerada, Конечно, үйde turam. Çegaraçı ecem desen bolot. Kaçan busu çırkıragan buna şu eme jönde. Azamatsız. Sadır Ükam senin 10 jıl murda deymin bir sen dedim al da men YouTube'da men saklanıp etip koygan sözüm vardı. Şu Batkent'i karabasa daha bir 10 yıldan keyin milyarlardan 15 yıl burunku sözüm menin elimde saklanıp etip durar şu sözümçü. Hiç kanday akça ötüp jardan bere albay kalabız dep çırkıragan sözüm. Sen жазықсыз emek kanında şu tün uykubuzdu төрт bölüp sen üçün men jönele dürtüganday kaygırgan күндөрүм болду da Kuday nasip kılıp maneke mizamsız özün bilesin mizamsızlardı. Bizden mınabul eme polный mizamsız bolup ötüşüp ketken, rakka aylanıp ketken, Suraniç sene. Anan 80% suuz Tajikistan'a agıp atat sadagam. Biz suusuz jakşı su barbay bizi bir ayda bir tıtışıp, juluşup su görüyoruz. Hazır Kulundu kanalıga jakşı, en jakşı emeni mana başlaldı işin. Köründü ol. Bирок bizden emenen dengelden jogorу turabız, akıp sudan. Oşondan biz içe albayбыз sadagam. Bizge jakşı su barbay, bir ayda bir su bolot da. Anan sen özüň dagı bir sözüň var. Bizde emek kılgan. Kim kıyanatlık kılsa şonun aşırбай sen dagı şoga atlet ber degensin. Kanday bir jakşı kılıp süýlegensin da sadagam. Эми Tacikistan mana bizden suğum menen mana biyagı Gapuro Proletaris polный kögörüp ölüp ösüp atat da Kozbaglanın suusu menen 20% biz şonu paydalanyp jatabız hazır. Anan nime üçin bizge kol salar? Nime üçin bizdin baldarыбыз, kelinderimiz çırkırap tün jarımda olsa başka olsa nime üçin bizge kol salar? Biz şonu düşünbey jatabız da. Şu çegara maselesini çeçip bersen. Hazır manabul emeni Ece tuğra aytты. Arkalık Ece 4 kilometre bir kança çıkat. Hiç kança jol bizge hazır Ankara'da kaldı. Sana okşatı biz şaylagan edek Şadiyev'di. Askarbek Şadiyev'di. Oşol 2002 yılı gubernator bolgan wagtda Tajikistan'a berip koyat eken. Bizdin 10 so'mduk jolubuz 500 so'm menen aylanıp kelip atабыз. Manetkeçi 10 so'm menen jetip kelebиз bolsun. Tajiklar bu bolat jolubuzdu. Biz 500 so'm menen mana şerge kelebиз. En köngül bur sadagan bizdin elder büt çırkıran tozup kettik. Bizdin 200 kıskarak süйлөсөңүз elder üşüp ketти. Eme. Büt eli tozup ketти sadagan. Elingdi jıy. Ümidimiz sende.
Макул, рахмат. Кудай күч кубат берсин баарыбызга, элге, журтка, бизге анан жыябыз Кудай. Ардактуу туугандар, мынакей азыркы учурда Садыр Нуркожоевичтин сиздерге окшогон эле дагы бир башка шаарда күтүп турат туугандар, ошондуктан мүмкүнчүлүк берели. Жакшы бир тартип сактап бериңиздер. Омин деп жакшынакай ак батаңыздарды берсеңиздер туугандар. Омин. Ардактуу мусулман бир туугандар. Омин. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı Sadır Nurkojovich. Sizge men kelatkanımda şu gün ele ettim menen 20'dan aşırak yaş jigitke. Şuňa bizim bir köýgöýüz var. Oşa köýgöýüzü barızy yıldaşı jürbe siz aytyp koysoňuz dediler. Uşo aytyp koýaýyn sizge. Mana bizim maksat azır mana kelinler balдар aytyp atdy. Oşa жаңы tamarkılar berilgen iskimi bor. Алар неме курулуш албай жатат, бир кылдары жанагыдай мергенчилердин купасыдай жерде отурат, бир кылдары колдобор үй салып алган. Ошого эгер өкмөт бу Садыр Нуркожоев президент болуп калсалар, бизди карайт бекен, биз жаштарды бизге бир ипотека кылып үйлөрдү бир куруп берер бекен деген немелерди айтып коюңуз деди да. Макул, аманатын кабыл алдым. Жаштарды карайбыз, үйлөрдү куруп беребиз. Жана мен айтып өттүм, чегарага биз бекем карайбыз. Чегараны бүтүргөндөн кийин сиз айтып коюңуз, энди биз ары 300 жылдай бербейик дегенде сизге айттым. Болду. Омин деп туруңуздар энди мына бу кишиге жоткондо жол болсун. Кожоев Кыдыр жолоуда болсун. Амин. Болбан болсун билектери. Амин. Ели журтуга таза болsun жүрөктөрү. Allah'dan nimet tilek tilesek kele versin tilekleri. Amin. Bu kişinin жүргөн jeri ынтымак менен той болsun. Amin. Har daim işi oң болsun. Onun umurları uzun болsun. Allahu ekber. Amin. Ardaklı